өзүбүз калыптан алат. Улуттардын теги кыргыз. Эми түрк тилдүү элдер кыргызга биригет дейт, түрк тилдүү элдер анан улуттарды куткарат деп. Же болбосо ааламдан берилет. Биринчи кыргыз жаралган, кыргыздан түрк тилдүү элдер жаралган, андан улуттар таралган. Эми кайра кыргызга бирикчү мезгил келди дейт. Көктөн ошондой буйрук. Адам эмне кылып алган бүгүнкү күндө? Мына Кудайда эле адамдын энергиясы бар экен. Кудайда эле сот экен. Кудайда эле жанагы энелердин орду бар экен. Эң биринчи кимдер эми аткарат бул Кудайдын ордун дегенде аялдарга катуу тапшырма берилет ааламдан. Ушу жөнүндө окуп берсем болот. Буга чейин мындай үстүртөн айтып өткөм. Анан бүгүн ушул ордун айтып берсем болот. Мына эне мээримдүү эркекке караганда. Чексиз мээримдүү. Эне чексиз көтөрүмдүү. Аялдар, сиздер өз ордуңарды тааныгыла. Өзүңөрдү барктагыла, өзүңөрдү баалагыла. Өзүңөрдү ошо периштелик сыпат, кудайлык сыпат, сыйкыр сыпат өзүңөрдө бар экенин билгиле. Эми аял жөнүндө окуп берейин. Аялды Кудай алсыз жаратты, бирок өзүнөн кийинки эле бийик нурду, сыйкыр касиеттүү берди. Ал үчүн изилденүү керек. Мына изилденгениң эле Арыстан Алайдын эфирлерин көр, кайтала, түшүн, кагаз ручка алып алып өзүң дагы чиймеле. Ал үчүн изилденүү керек. Сыйкыр касиетке аял калыптанбай калса, кыямат күндүн күбөсү болот. Мына биз айтабыз, сыйынба дейбиз го, сырдаш сыйкыр касиетти иштет деп. Сен энергияга калыптансаң эле, сыйкыр касиет өсүнөн өсү иштеп калып атат. Мына мен сүйлөп атканда эле энергия өтүп атат. Эстеп атам деген эле ошол. Эстеп атат десем, молдолор мынтип айтат экен да. Мечитке барганда эстеген, оосуңду жап, шайтан кирип кетет депчи. Ушунча нөлдө молдолорчу. Чала молдо жөн эле адамды бусат, динди бусса эчтеке эмес го. Адамзатты бусуп атат. Эстеген бул жакшы энергия кирип чыкканы. Жаңы энергия киргенде эскини кубалап чыкканы. Ошо сыяктуу адам эстеп атат. Энергия өтүп атат, уктап калып атат. Аял дүйнө элинин түзүүчүсү. Аял ааламга өсүү үчүн негизги өзөк болсо анан бак гүлдөйт да. Аял ар нарсенин ачкычы болгон күч. Аялдын жан дүйнөсү жакшы жакка өнүксө, өнүктүргүч, көрүктөндүргүч эң башкы күч. Жаман жакка өнүксө, жегич ириткич зат. Мына аялдар көрсө периште. Аял Кудайдан кийинки эле жердеги жооптуу сыйкыр кереметтин ээси. Аялда акылды аз бердим дейт, бирок сезими өтө көп иштейт дейт. Мына Кудай берди бизге сезимди. Жыт келсе сезебиз. Даамды сезебиз тамактын. А эмнеге ошол түш аянды сезбей атабыз? Эмнеге ошол Кудайды сезбей атабыз? Анткени изилденбей атабыз. Эмнеге? Мына нурдан, периште, арбай Кудайдан жаралган болсоң, сен эң биринчи өзүңдү жоопкер сез. Сен темирден жаралдыңбы? Сен темирдей бекем болушуң керек да. Темир темирдей бекем го. Таш таштай катуу го. Эмнеден жаралсаң? Суу суудай тунук болуш керек го. Көрдүңүзбү? Эмнеден? Биринчи жоопкерчилигиң бойдо. Мен аял болуп жаралып турмун. Ал ай деп атат. Ал аалам. Ал ак деп атпайбы? Ал ак.